Үчүн жолдошуңуз экөөңүздүн ортоңуздарда гармониялык отношения жок. Анткени сизге үйлөнөр маалында эле сиздин жолдошуңуздун жүрөгүнө башка бирөөлөр коркунуч салып койгон да. Бир эле сөз менен: жигит, катынды башынан, баланы жашынан. Ат чөмтүрөп катынга баш ийип калбаган, башынан карма дейт. Анан достор дагы өз ара экиге бөлүнүшөт. Бири аялына баш ийгендер, экинчиси аялын башкаргандар. Хотя эч кимге медаль деле такпайт. Ошол нерседен улам билик берейин дейт, бирок баш ийип калбайын деп коркот. Жакшы сөз арнайын дейт, бирок баш ийип калбайын деп коркот. Ошентип ошол нерсе адатка айланып кетет. Анан баары баягы эркек жакшы гармоничный отношенияны каалайт да, айымдарданчы. Анан көчөдөн издеп башташат. Урматтуу мырзалар, көчөдөгү айымдар утурумдук, сиздин эмоционалдык, ошондой эле дене кумарыңызды кандырышы мүмкүн. Бирок эч качан өзүңүздүн аялыңызчалык жүрөгүңүздү толтура албайт. Эмне үчүн жолдошуңуз экөөңүздүн ортоңуздарда гармониялык отношения жок? Анткени сизге үйлөнөр маалында эле сиздин